кызматкерлер багына жооп берет экен. Диний эрежелер орношу керек дегенде нерсеге каршымын. Мисалы Мындан аркы жашооңду толугу менен саясатта көрөсүңбү? өзүң камсыздаш керек, жакшы жашаш керек дегенде мыйзамга отурайын деп атам. Жаштар саясатка аралашышы керекпи? Билген адам чечимин кабыл алат. Башкарууда, мамлекеттик кызматта кармалбай калат. Айлык өкмөттө 31 миң алчу. Парламентаризм болгондо жогорку кеңештин орду аябай чоң болчу. Жогорку кеңеш президенттин көз каранды деп айта аласызбы азыр? Эгемендүүлүктөн бери канча шайлоо системасын алмаштырып, канча мамлекет башкаруу системасын алмаштырдык. Бийликке болгон мамилеңиз кандай? Шайлоодогудай эс алуудай жүрүп отурчу, айлыгың бар, аяктан барасың, өзүң көргөзөсүң, көргөзсөң учуп кеттиң. Ал жерде канчадан адамдардын жаны кетип атат. Саясий эмес, бул уже согуштук конфликтке өтүп кетти да. Израиль-Иран окуясы. Маанилүү нерсе бул Палестинада болуп аткан окуялар. Бул биз үчүн коркунучтуу. Кыргызстанга оппозиция керекпи? Биз билген оппозиция жок. Достор, бүгүнкү биздин коногубуз жогорку кеңештин депутаты Табылды Муратбеков болмокчу. Жакында эле мандатын алды. Жашы боюнча айта турган болсок, 30 жашта, так ошол факттар чоң жаңылык болду деген ойдомун. Кош келдиң, Табылды, биздин подкастка. Чоң рахмат. Сен деп эле сүйлөшө берели. Албетте. Анткени Табылды дагы ачык айта турган болсом, досум болот. Көп жылдан бери достук мамиледебиз. Абдан кубандым. Анткени Кыргызстан үчүн чындыгында сендей мыкты иш билги адамдар керек деген ойдомун. Бүгүнкү биздин подкаст ачык форматта болот. Өзүм кызыккан жана элдер кызыккан суроолорду мен берем бүгүн. Жарайт, даярбыз. Эң биринчи суроом, Табылды, сен депутат болгондо Facebook'a кирип, комментарийлерди окуганда кезектеги байдын баласы жогорку кеңешке келди деп сени билбеген, тааныбаган адамдар жазды. Өтө кейидим. Ошол себептен улам айта кетсең, каяктан болосуң, кантип депутат болдуң, өзүңдүн иш тажрыйбаң боюнча, үй бүлөң боюнча эл сени билип таанысын. Биринчиден Айбек сага чоң терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү берүүгө чакырганыңа. Бул мен үчүн дагы баягы эл менен баарлашканга жакшы бир аянтча болуп бератат. Биринчиден. Экинчиден, бул мен баягы депутаттык эл өкүлү деген статус алгандан берки биринчи маегим. Бул дагы бир тушоо кесиби катары бааласак болот. Болгондо да бир саясий багыттагы алгачкы берүүлөр. Бул да сен менен болуп аткан бир жакшылыкка бир символикалуу түрдө жоруп койсок болуш керек. Буюрса. Анткени келечектин ээлери жаштар дейт. Сен, менин, биз жана бизге окшогон жаштардын колунда. Ошол багытта бирге кетип атканыбыз, бирге кыймылдап атканыбыз мени сүйүндүрөт. Көбү мындай мен тааныгандар чындап мандат алганда көбү сүйүнүчтү. Колдоолорун билдирип, куттуктоолорун жазып атышты, айтып атышты. Ошол учурда тааныбагандар дагы болду. Көп медиага чыкканда баары биле бербейт да мисалы. Ошон үчүн анан комментарийлерде кызыктуучулар болупту. Кайсы бир инсандын иниси экен, же болбосо кайниси экен, байдын баласы экен деген сыяктуу анан окуп өзүм бир чет күлдүм. Анан экинчиден, албетте бул дагы көбүрөөк иштешим керек экендигин да бир далил болду. Элге дагы көбүрөөк чыгыш керек, жакшы жагынан таанылыш керек, жакшы иштерди алып чыгыш керек. Ошондо эл сени таанып билип, ошону иш менен баалайт. Анан өзүм тууралуу айта турган болсом, ошол өзүм Көлдүн кулуну болом. Түп районунун Чоң Тоозбай айылында туулгам. Бирок балалыгым ошол эле райондун Сары Тоолбой деген айылында өскөн. Бул ошол Кыргызстандын эң четки айылдарынын бири. Казакстан менен чектеш, Каркара чөйлөсүнүн бери жагындагы ошол керемет айылдардын бири. Мектепти түптөн мен аяктадым. Абдыкасым Карымшаков орто мектебин, кийин Кыргыз Улуттук университетинде окуп, эл аралык мамиле адистигин алып чыктым 2016-жылы. Кошумча Кытайда билим алып келдим бир жыл. Шанхай кызматташтык уюмунун программасына катышып, ошол жерде бир жыл окудук. Регионалдык саясат боюнча. Карапайым эле үй бүлөдөнмүн. Иш баштаганда деле ошо коомдук башталыштагы иштер менен баштаганбыз. Агартуу жаштар менен иштеп баштап, Иман фондунда иштедим. Андан кийин Кыргыз Республикасынын Скөл облусундагы Елоңлуктуу өкүлүнүн жардамчысы болуп иштедим бир жылдай. Мамлекеттик кадр кызматында, Элистан деген балдар борборунда да тарбиячы болуп иштегенге жетиштик. Андан кийин шайлоого чыктык. Чоң бир саясий кадамыбыз ушу шайлоо аттануу болду. Иман Нуру саясий партиясы менен биргеликте ошо 21-жылы өткөн шайлоодо талапкер катары катышып аракет кылдык. Колдон келишинче, Кудайга шүгүр, эл колдоду, жаштар колдоду. Ошол аракеттердин натыйжасында партияда 5-орунда болдук. Шайлоо бүткөндөн кийин ошо жогорку кеңеште иштедик. 1,5 жылдай Нуржит Кадырбеков менен командада жардамчысы катары. Андан соң Чүй облусунда
Кыргыз Республикасы президентинин Чүй облусундагы ИГМ өкүлүнүн аппаратында агрардык секторду жетектедим. Чүй облусу баягы Кыргызстандын экономикасынын мотору эмеспи? Ал жерде аграр сектор, мындай айтканда, Минсельхозда айыл чарба министри болуп иштейдичи. Ал жерде жерлер маселеси, ошо айыл чарба тармагы, мал чарба тармагы ошолор менен бир жылда эмгектендик. Ал жерде да жакшы тажрыйба алдык. Канат Сагынычка да терең ыраазычылык билдирип кетем ушул жерден. Ошондой ишеним артып, ошол жерге чакырып, ошол жерде иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүп бергенге. Анан ал кишинин сунушу менен айыл өкмөткө кеттим. Аламедин районуна караштуу Байтик Баатыр айыл өкмөтүндө 1,5 жылга жакын аякта иштеп келдик. Менин жеке өмүр баянымдагы, мамлекеттик кызматтагы ошо Байтик Баатыр айыл өкмөтүндө мен үчүн өтө тажрыйбалуу жер болду. Айткандай эле ошо элге жакын иштедик. Көп нерсеге көзүбүз жетти. Анткени айыл өкмөт бул мындай алганда чакан мамлекет экен да. Ал жерде суусун да караган, жолун да караган, мектебин да караган, баягы саламаттык сактоо тармагын да караган, ар бир тармакка баягы министрликтер кандай жооп берсе, айыл өкмөттөгү кызматкерлер баарына жооп берет экен. Анан ошол жерден буюрса жакшы тажрыйба алып иштеп аткан учурда баягы саясий окуялар болду. Тактап айтканда Султанбай Айжигитовдун мандатын алуу боюнча маселе каралып, кезектеги киши келет дегенде ошо менин кезекте турган учурум болчу. Чакырышты, ошентип келип Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болуптук. Дагы бир жолу куттуктайм. Чоң рахмат. Анан эме жана сөзүңө эметип кетпей так жооп берип атырмынбы? Кечирим сурайм дагы бөлүп койгон үчүн. Байдын баласы же кимдин баласы экен дегендейчи. Өзүм карапайым үй бүлөдөн, ата энем түптө айылда турушат. Бул жерде болсо кадимки эле квартирада жашап, мамлекеттик кызматкер катары күн көргөн инсандардын биримин. Бирок жакшы тилек, жакшы максат болсо, Кудай Таалам баягы жолдорун ачып кое берет экен. Жогорку Кеңешке деле мындай өтө деле жулунуп келген жокмун. Болгону бала кезде кыялым бар болчу. 30 жашымда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты болсом деген тилек койгом. Студент кезинде ошо 30 жашта депутат болсом деп. Анан ошол тилек максаттар, аракеттердин натыйжасында менче бүгүнкү келди. Бул дагы канча адамдардын добушу, ошол кишилердин колдоосу, дуасы менен келди деп билем. Ошол сенин түзүп берген мүмкүнчүлүктөрүнө пайдаланып, ошо колдогон инсандарга да терең ыраазычылык билдирип кетем. Анан бүгүн жазып аткан, куттуктап аткан инсандарга дагы буюрса колдон келишинче ушул жолду, ушул милдетти татыкталып кеткен инсандардын катарында болом деп буюрса айта алам. Достор, Табылды тааныган адам катары силерге 100% айта алам. Табылды эч кандай байдын же болбосо бир адамдын колдоосу менен келген жок. Өзүнүн ак эмгеги менен Жогорку Кеңештин депутаты болуп отурат. Ошол себептен улам силер каалагандай мына жаштар келип атат. Туура жаштарды колдоо көрсөтүп туралы да. Табылды, айтсаң, саясат деген сен үчүн эмне? Чоң саясатка келдиң. Эми бул сөз менен түздөн түз күн сайын мамиле куруп турасың да. Мен мандат тапшырылды деген жаңылык чыккандан баштап жоопкерчилик сезимде кадимкидей жүк пайда болду. Албетте мындай бир чети депутат деген статус жакшы угулат, адам каалайт. Өзүбүз да умтулдук да. Ошол эле учурда адамдар канча адамдар бар, маселеси көйгөйлөр бар экен да. Ошолор менен кайрылып, эме башталганда кадимдей сезилди. Ошончо адамдын үмүт тилеги чоң жоопкерчилик экен. Анан азыр сен сурооңо деле ушундай деп жооп бергим келет. Мисалы, саясат десе ар ким ар кандай түшүнөт. Биз мамлекеттик мисалы кызматта башкарууда иштеп калган адам катары саясат десе бул мамлекеттик башкаруудагы бир башкаруунун бир жолу, мамлекеттик институт деп дагы илимий жактан карасак болот. Бирок мындай жалпылап алганда саясат мен үчүн жоопкерчилик биринчиден, экинчиден мүмкүнчүлүк. Кандай мүмкүнчүлүк? Ошол элге үмүт арткандарга, жалпы эле инсандарга кызмат кылуу, алардын маселесин чечүү, жакшы бир из калтырууга бир жол катары бааласак болот да. Кандай саясий идеологияны карманасың? Буюрса саясатка кадам таштагандагы аракетим болду да. Буга шайлоого катышканбыз мисалы. Өтө ачык болбосо да консерватордук мындай улуттук баалуулуктарга, өзүнүн каада салттарга, анан баягы өткөн менен бүгүнкүнү айкалыштырган мындай иш-аракеттерге көбүрөөк басым жасайм. Мисалы, баалуулуктун дагы ар бир жакшы жагы бар, консерватизмдин дагы мындай жакшы жагы бар. Ошол учурда мындай деп айтайынчы, ар бир нерсенин мындай орток баалуулугун алганды үйрөнүш керекпиз биринчи кезекте. Анткени бир бурчтан экинчи бурчка учуп кеткен учурда көпчүлүк бизде көйгөй чыгып калып атат. Ар бир мисалы либералдуулуктун деле мындай жакшы жактары бар, бирок өтө ашып кеткен учурда коомдо түшүнбөс жаралды. Консерватордук деле баягы мындай улуттук нерсеге ыктаганда андан чыгып кете турган болсок, коомдук калыш пикирлер, мисалы акыркы болуп аткан коомдук мисалы тармактардагы мындай түшүнбөстүктөр деле ошол деле бир күзгүсү деп ойлойм. Ошон үчүн улуттук баалуулуктарга ыктаган консерваторлук көз караштын, бирок мындай чеги менен ошого бир аз жакыныраак болсом керек меники. Исламчыл деп дагы сен жөнүндө айткандар бар го. Ошого кандай
көз караштасың? Исламчыл деген эми ар ким кандай түшүнөт, ошого жараша го дейм, түшүнүүгүнө жараша. Мен кыргызчылмын, балким намаз окуган үчүн исламчыл деши деле мүмкүн. Же болбосо мен мисалы Америкада убагында программа менен Американы көрүп келгем. Америка мага мисалы жаккан да. Америкачыл же батышчыл деши да мүмкүн. Кытайда билим алып келдим. Кытайчыл же Кытай тараптагы деп деле коюп коюшу мүмкүн да. Бул маселе кандай өңүттөн айтылат, анан кандай түшүнүлөт адамга. Ошондой деп айтайын. Мен намаз окуйм, 5 убак Кудайга шүгүр, мусулманмын. Анан өтө эле баягы диний мамлекет курушубуз керек, диний эрежелер орношу керек деген нерсеге каршымын. Мисалы азыр эгерде мамлекет эреже коюп берген болсо, ошол эрежени карманышыбыз керек. Ошол биздин негизги исламдын койгон талаптары ошол деп билем. Табылды айтсаң, саясатка келүүгө эмне түрткү болду? Бала кезде ыктыялдар түрткү болду. Бала кезде ошо ар бир адам балалыкта кыялданат эмеспи мисалы. Мен мектепте окуп жүргөндө өзгөчө азыр эсте келген окуялар. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычын окуганда мекенге болгон сезим өзгөчө күчөгөн. Өзгөчө баягы кыргыз тарыхына, кыргыз өткөн өтмүшүбүзгө анан күчтүү болушубуз керек экен. Мамлекеттүүлүктүн баалуулугу канчалык экенин ошентип түшүнгөм да. Анан мен дагы эртең мисалы ошол инсандардай болуп, Алымбек Татка ал жерде көбүрөөк эскерилет эмеспи? Дагы башка хандар жөнүндө айтылат, бирок мындай негизги баягы кыргыз мамлекетин түптөгү аракет кылган инсандардын бир катары ошол атабыздын образы чагылдырылат. Ошолордой болуп мен деле бир келген өмүрдө кызмат кылып кетейин деген тилек. Сынган кылыч, андан кийинки мисалы биздин союз убагында мамлекеттин түптөлүшүнө негизи болгон инсандарыбыз Жусуп Абдрахманов, Иманалай Айдарбеков, Касым Тынстанов, Ишеналы Арабаев сыяктуу инсандардын өмүр баяны. Анан ошолордун өмүр баянын чагылдырган маркумдар үнү китеби, алардын өтмүшү, алардын окуялары, анан баягы мамлекетке болгон баягы мамлекеттүүлүктүн орду канчалык деген нерсе мекенчилдик сезим пайда кылды. Мекенчилдик сезим кийинки аракеттеримди жөндөдү. Тактап айтканда мен дагы ошолордой болуп инсан болушум керек, мамлекетке кызмат кылышым керек деп. Анын үчүн эмне кандай кадамдар кылам? Албетте тиешелүү билим алышым керек, тиешелүү мамлекеттик кызматтарда тажрыйба алышым керек, анан ошого жараша ошол процесстердин ичинде кайнашым керек деген. Ошол менин бала кездеги кыял максаттарым бүгүнкү күндөгү саясий окуяларга киришиме түрткү болду десем болот. Мындан ары кандай көрөсүң өзүң келечегиңди? Ичини жалпы саясаттан көрөсүңбү? Мисалы кээ бирөө саясатка келип, анан кетип калгандар да өтө көп саясаттанчы. Сен негизи эле мындан аркы жашооңду толугу менен саясатта көрөсүңбү? Меники көбүнчө саясий процесстердин ичинде болом деп ойлойм. Окуяларды ар бир этапка аралашам. Ошол үчүн анан мамлекеттик кызмат менен айкалыштырсам керек. Этап менен көбүрөөк мен мисалы мага айыл өкмөттө жүрүп иштегеним более аткаруу бийлиги реалдуу иш менен алек болгон жакты да. Мен облус структурада иштедим, жогорку кеңеште иштедим деп айтпадымбы? Жана башка уюмдарда иштедим. Ал жерде көбүрөөк кагаз менен же болбосо элге мындай кайрылуулар менен алек болуп калып да. Айыл өкмөткө барганда элементардуу көчөдөн барып кагаз терсем дагы, барып бир бакты актасам дагы, же болбосо элге баягы суу маселеси менен сүйлөшүп, элди кабыл алып, маселелерди чечүүгө жардам берсем дагы ошо конкреттүү иш кылган экенин көргөздү да, кол менен жасайт экенин сезет экенмин да. Ошол сыңар эле кийинки ишмердүүлүгүмдө эле ушу саясий процесстерге аралашуу менен бирге мамлекеттик бир кызматтарга мындай эриш аркак бергитет деп ойлойм. Аткаруу бийлигинде кимдин айткан сөзү барго, саясатчы кийинки шайлоого багыт алуу ишмердүүлүгүн жүргүзөт деген сөзү бар. Ал эми мамлекеттик ишмер кийинки муунга жогорку кеңешке депутат болуп келген адамдардын көбү мандатын алгандан кийин эмне кыларын билбей калат го. Сенде андай нерсе жокпу? Кайсыл багытта иш алып барайын деп жатасың? Жок, мен андай болгон жок. Анткени буга чейин эле өзүм белгилүү тармактарды аныктап алып ошол багытта иш жүргүзүп келгем. Коомдук агартуу тармагында бир канча долбоорлорубуз Кудайга шүгүр республика боюнча ийгиликтүү ишке ашты. Саналаш сапарлаштарыбыздын жана карындаш инилерибиздин жаштардын аракети менен мындай жакшы бир эрежеге жетти. Тактап айтканда ошо бир адамдын бир китеп долбоор мисалы бүгүнкү күндө бир 300дөн ашык жерде китепканаларды жаңылап койду. Анын ичинде аскер институттары, аскер бөлүктөрү, айылдагы китепканалар, жогорку окуу жайларда керек болсо ооруканаларга, балдар үйлөрүнө чейин барды да. Андан сырткары Аманат деген жаш мамлекеттер мектеби боюнча долбоор баштадык. Ал да кетип атат. Прогресс деп буюрса жакшы бир долбоорубуз бар. Ал дагы мисалы бүгүнкү күндө Түптө, Кочкордо жана Токтогулда иш аракетин кылып атат. Мектеп окуучулары менен иш алып барган долбоор да. Ал дагы ошо коомдук агартуу багытында. Ошол өзүм жеке тажрыйбаны алып айтсам, ушул жаштар билим берүү тармагында буюрса негизги басым жасайм. Ушул бар тармакты жакшы түшүнгөн үчүн аракет кылам. Андан сырткары ошо жергиликтүү бийликте иштеп келгенден кийин көбүрөөк ошол баягы жергиликтүү карапайым элибиздин
маселелерин көбүрөөк көтөрүп чыкканга, ошолордун чечүү жолдорун сунуштаганга дагы аракет кылам. Анткени биздеги ушул жерден дагы бир басып ээлеп кетем. Мыйзамдар кабыл алынат, түрдүү чечимдер кабыл алынат мамлекет деңгээлде, бирок ошол мыйзам, чечимдерди кабыл алып аткан кишилер баягы жергиликтүү бийликте же болбосо эл менен тыгыз иштешпегендиктен көбүнчө баягы мыйзамдын тилинде, юридикалык тил менен жазылып калган үчүн ишке ашыра келгенде карапайым элге байланыш жок болуп калат да. Ушул багытта дагы мисалы элдин жашоосуна жеңилирээк келе тургандай мыйзамдарды, долбоорлорду, ишмердүүлүктү берсе алып барам. Жергиликтүү бийлик деген түшүнүк барбы азыр бизде? Кандай ойдосуң? Бар, мен мисалы айыл өкмөттө иштеп келдим. Айыл өкмөттүн жашоосу, элдин маселеси баары эле ошо жергиликтүү бийликке келип такалат. Институттук жактан ала турган болсок, жергиликтүү бийликте бийлик барбы? Бийлик бар. Мурдагыга салыштырмалуу азыркы учурда көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр түзүлүп баштады. Анан колдон келишинче азыр этап менен барып, дагы да ошол жергиликтүү бийликке жоопкерчиликти дагы көбүрөөк берип, анан баягы ырчактарды да көбүрөөк бериш керек. Бара-барачы. Жергиликтүү бийлик канчалык күчтүү болсо, канчалык алардын баягы чечүү жолдору көбүрөөк боло турган болсо, жогорку бийлик структураларына оорчулук келбейт экен. Азыр эми кандай болуп калды? Жергиликтүү бийликтин бийлигин борборлоштуруп салбадыбы? Баары бир барып туруп президентке барып такалып атат да азырчы. Аткаруу бийлигичи. Ооба. Демек муну туура эмес деп ойлойсуң, Жок, аткаруу бийлиги эми биз акыркы баягы референдум менен тандаган системабыз ушул болду да. Президенттик башкарууга өттүк. Негизги жоопкерчилик өлкө бажа жетекчиси ошо президентке келип жүктөлдү. Бирок андай болгон күндө деле жергиликтүү бийлик өзүнүн деңгээлинде мурдагыдай эле жоопкерчиликтер калды. Элдин маселесин чечүүдө эмелер. Болгону бизде мындай акыркы учурда тенденция ушундай болуп кетиптир. Баягы элде ушундай түшүнүк болуп калдыр баягы. Маселе кимге кайрылыш керек десе, ошол айыл өкмөткө, район, облуска эмес, түз эле президентке, же дагы андан кийинки экинчи, үчүнчү кишилерге кайрылып, анан кайрылды ичи, анан кайрадан маселе жеринде каралат да. Болгону бул жерде ошо элдин түшүнүгүнө бир аз иштеш керек. Маселе ошо жеринде чечилет экен. Анткени мен деле көрүп атам да, мисалы айыл өкмөткө келет, маселесин окшошпой кармалып же чечилбей аткан болсо, түз эле жогору жакка барат, жогору жактан кайра эле келип кайра жеринде каралат да. Баары бир жерде каралат далчы. Ошол себептен улам жерде карала турчу маселелерди жер толугу менен автономдук түрдө карай алгандай болуш керекпи деймин да. Өзүнүн да дайындоолорун, өзүнүн саясатын өздөрү жүргүзгөндөйчү. Анткени президент билбейт да, президент жетишпейт. Албетте. Канча деген айылдар бар. Өлкө жетекчисине деле ошол жеринде маселелери чечилип турганы өтө жакшы. Жогорку кеңешке деле жакшы, министрлик кабинетине да жакшы. Анткени ошончо кат, ошончо объем менен иштеш аларга деле оорчулук жаратат. Эгер жеринде чечилип турган болсо, аларга да башка стратегиялык маанилүү иштер менен көбүрөөк аракеттенгенге мисалы мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Болгону мен бул жерден да бир айтып кетчү, эмне үчүн баягы карапайым калктын маселелери дагы чечилбейт? Анткени ошол мамлекеттик кызматкерлердин компетенциясында дагы маселе жагдай бар да. Ошол айыл өкмөт болобу, район болобу, кээ бир учурда баягы иш билгилүү адистер аз болгондуктан, же болбосо бүгүнкү күндө баягы инфляциянын айынан сапаттуу адистер мамлекеттик структурада кармалбай калды. Эмне себептен ошол кармалбай жатат? Элдин маселелери чечилбей, анан кайра өйдө жакка кайрылган учурлар көп да. Негизги себеп экономикалык жагдай. Бүгүнкү күндө айлык майын аз, жашоо нормалары кымбаттап кетти. Үй бүлө багыш керек, өзүн камсыздаш керек, жакшы жашаш керек дегенде мамлекеттин алган айлыгы жетпей калат. Ошон үчүн баягы жогорку квалификациялуу адистер, тил билген, мыйзамды жакшы билген, дагы да мындай өзгөчө жөндөмдүү окуун аяктаган окуучулар, бүтүрүүчүлөр мисалы мамлекеттик кызматтарда көп кызыгышпайт. Алар көбүрөөк эл аралык уюмдарга, же болбосо чет өлкөгө чыгып чет өлкөдө иштегенге, ошолорго мындай жакшы да. Бул жагынан да мамлекеттик саясатта мен да буюрса ошол жакын күндөрдө жогорку кеңештин атайын кайрылуу болайын деп атам. Кыргызстандагы кадр таңкыстыгы, кадровый кризисти чечүү жолдору боюнча иш алып барышыбыз керек. Ушул маселени көтөрүп, балким бир канча өзүмдүн сунуштарымды берсем деп ойлонуп турган кезим. Мен мындай суроом бар эле. Кандай мыйзамдардын үстүндө иш алып барайын деп жатасың? Азыркы учурда мамлекетке кандай реформалар керек? Эң зарыл деп эсептейсиң? Мыйзам долбоорлор ошо буга чейин сен сурооңо жооп бергендей эле өзүм кайсы багытта ишмердүүлүктү көбүрөөк жүргүзө турган болсом, ошол багыттагы мыйзам долбоорлорун аракет кылам. Өзүмө мисалы консультант жардамчы катары алып аткан балдарымда көбүрөөк ошо юридикалык билимдүү адистерди алып атам. Алар менен ошо
мыйзамдарга да басым жасап, өзгөртүү толуктоо керек болгон мыйзамдар болсо өзгөртүү толуктап, эгерде мыйзам норма салган мыйзамдар жок боло турган болсо, норма салган ушундай мыйзамдарды иштеп чыгалы деп. Как раз ушул жакында мисалы 2 жумадан кийин каникулга чыгат жогорку кеңеш. Ошол учурда 2 ай аралыгында буюрса 1 айга жетпей мен регионду кыдырып бир сыйра шайлоочулар менен жолугуп, алардын көйгөй маселелерин угуп келе турган болсом, андан кийинки кыла турган ишим катары ушу мыйзамга отурайын деп атам. Ошо командабыз менен буюрса отуруп, кандай мыйзамдар иштеп чыксак болот, кайсы мыйзамдар өзгөртсөк болот деген бир багытта жай ичиндеги бир жакшы аракеттерибиз болот деп ойлойм. Жаштар саясатка аралашышы керекпи? Кандай ойдосуң? Албетте аралашыш керек. Биз баягы көбүбүз ооз толтура айткан сөз жакшы сөз барго, жаштар мамлекеттин келечеги депчи. Анысы мындай туура сөз негизи. Бирок айтып коюп эле бирок аркасынан мындай көпчүлүк учурда жаштарга колдоо көрсөтпөй калабызбы же мындай көңүл бурулбай калат да сөзүн ачыгы. Жаштарга көбүрөөк акцент коюш керек. Анткени бүгүнкү күндө мисалы азыркы мыйзам нормалары менен алсак 18 жаштан 35 жашка чейин жаштар деп саналат. Ошол урактагы жарандарыбыз дээрлик бир 30-35% түзөт экен. Мындай айтканда бизде бул өтө чоң потенциал, чоң мүмкүнчүлүк бар деген нерсени билдирет. Бирок сапаттык курам канчалык деңгээлде мындай жакшы келе атабыз деген суроо жаратат. Алардын билими, алардын мекенге болгон мисалы мекенчилдиги, алардын эртеңки күнгө болгон ишеними жана өзүлөрүнө кылып аткан аракети канчалык деңгээлде. Же эптеп мүмкүнчүлүк болсо Россияга кетем, эптеп мүмкүнчүлүк болсо Америка, Европаны кыдырып кетем деген жаштар көбөйүп кеттиби деген. Ошолорду көбүрөөк ойлонушубуз керек. Ошолордун сапатын, билимин, деңгээлин көтөргөнгө көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Анан ошого жараша эртеңки келечегибиз жаркын болот. Жаштар саясатка сөзсүз аралашыш керек. Аралашканда жөн гана курал болуп калбаш керек. Эми бир убактарда көрдүк го. Жаштар баягы саясий топтордун жаштар канатын түзүп эле шайлоо алдында баягы транспарент желектерин көтөрүп эле көчөгө кыдырып калышпады беле. Андай деле балким баягы саясий процесстерге керектир, бирок андай катмарда эмес, чындап ички процесске аралашыш керек. Анткени жаштардын дымагы, алардын максимализми, алардын өзгөчө бир креативдүү ойлонгон нерселери бүгүнкү саясатка деле, мамлекеттик башкарууга деле керек. Ошон үчүн бийлик дагы, мамлекеттик структура дагы бул багытта колдон келишинче жаштарга мындай аларды түртпөстөн өзүнө тартып, аларды эшикти ачып колдонушка мүмкүнчүлүк түзүп керек. Анткени бүгүнкү иштеп аткан инсандар эртең аарыйт, алардын ордун башкалар басыш керек болот. Анан ким келмек эле? Россиядан же Америкадан чакырбайбыз да адистерди. Албетте өзүбүздүн жаштарыбыз ошолордун ордуна баягы смена поколения деп коет го, баягы муундар алмашуусун этаптуу өткөзүп алышыбыз керек. Жаштар саясатка келиш керек. Анан ушул жерден да айтып кетем. Жаштар саясатка келгенде дагы парашют менен келип үйдө отуруп калбастан, колдон келишинче мен ушуну бир балким бир убага келгенде балким мыйзамдык деңгээлдеби же баягы сунуш деңгээлиндеби кирсек деп ойлойм. Айыл өкмөткө чыгыш керек болот жаштарды. Айыл өкмөттө иштеп, мейли 1,5 жыл, 1 жыл опыт алып, анан тияка көтөрүп келе тургандай кылсак да жакшы болот экен. Анткени алар элдин жашоосун билсе, элдин жашоосун жеңилдетүүнүн жолдорун да жеринен көрүп келсе, кийин мүмкүнчүлүк түзүлгөндө, жогорку бийликке барганда, ошого жараша дагы мындай чечимдерди кабыл алганда, элдин жашоосун жакшыртканга дагы жакшы түзүлөт да. Механизмдерин кандай көрөсүң бул кадамдын? Бул кадамды эми велосипед ойлоп табыштын эле кажети жок го дейм. Коңшу мамлекеттердин үлгүсүн алып көрсөк болот. Мисалы Казакстанда жакшы бул жаштарды мамлекеттик башкарууга аралаштыруу жакшы коюлган. Алар баягы болочак программасы жана башка программалар менен жаштарды окутуп келип, кайра ошол акимиятына, тиги жергиликтүү бийлигине коюп, акырындык көтөрүп кетип атышат да. Аларда менимче кийин жакынкы 5-10 жылда мындай кадровый кризис деген болбосо керектир. Аларда сапаттуу, билимдүү жаштар ордун алмашып калышат да. Биз да ошол сыяктуу ошолордун үлгүсүн алышыбыз керек. Кытайда мисалы мамлекеттик кызматта белгилүү жетекчи кызматка келиш үчүн сөзсүз түрдө мындай тепкич күн өткөзүп келип туруп анан ошого дайындайт. Бул мамлекеттик ошол ийгиликтин сырында бир балким ошондодадыр. Чечимдер кабыл алып атканда билген адам чечимин кабыл алат. Ошон үчүн бул багытта да Кудайым буйрса бир жолдорун караштырып, балким мыйзамдык деңгээлде, балким кабмин менен сунуш киргизип, положениясы менен балким иш берсек болот да. Чындыгында мен да ойлойм ошондой механизмдер керекпи депчи. Саясатта болсун же аткаруу бийлигинде болсун, сөзсүз ушундай ойлонулган системдүү кадамдар боло турган болсо, мыкты кадрлар дайындалып, мыкты кадр бул өлкөбүздүн келечеги, өнүгүүсү да. Өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы ошол нерсеге көңүл бурат экен да. Аябай бурат экен. Мисалы Британиянын үлгүсүн жакында эле окуп калдым. Ал жакта мектептен эле башталат. Мамлекеттик кызматкерлерди дайындаган мектептер бар, университеттер бар. Ошол жакта окуп, ошол жактан билим алып,
ошол жактан жетилип чыгышат экен да. Ошондо анан мыкты өлкөсүнүн керегине жараган билимдүү, эрктүү, мекенчил, саясатчы жана мамлекеттик кызматкерлер чыгат экен да. туура. Асмандан келип түшүп калбайт да. Бизде азыр ошол сен айткандай эле бул багытта билим берип аткан окуучулар бар да. Мисалы ошол президенттин алдындагы башкаруу академиясы бул мамлекеттик кадрлар өстүргөн бирден бир окуу жай да. Андан сырткары Кыргыз Улуттук университетинде мисалы мамлекеттик башкаруу факультети бар. Аяктан да мыкты балдар кыздар окуп атышат. Кийин кеткен бүткөндө көпчүлүгү ошо баягы мамлекеттик башкарууда, мамлекеттик кызматта кармалбай калып атышат да. Сапаттык курам чыгып атат, аяк иштеп бербей атат максатычы. Эмне үчүн дегенде жанагы айтып кеткендей эле негизги себеп бул экономикалык айлык маянанын бүгүнкү күндөгү баягы жашап кетүү шартынын аздыгы. Эми берүүдөн деле мен ачыктап айтып койсом болот, мисалы айыл өкмөттө 31 миң алчумун. 31 миң айлык менен эми Бишкек шаарында элестетип көргүлө. Мен бойдок болсом кенен жашап жүрсөм керек, бирок үй бүлөсү бар адамдар үчүн мисалы 2 кызым бар. Айдан айга чоюп жашап, үйдөгүлөрүн колдоп ошон үчүн мисалы жетип атты. Көпчүлүк учурда мисалы колдогон тарабы жок болбой калат. Турмуш шарты ар кандай кээ бирөөнүн ооруз сорколор болуп калат, башка себептер болуп калат, айтор. Анан айла жок, мамлекеттик кызматтан кетиш керек. Каяка барыш керек? Бишкектен жумуш карайт, таппай калса анан Россияга кетет. Россияга барып такси кылат, кара жумушка кирет, же официант болот, ошол жакка. Анан жолу болуп бага ачылгандар Америкага виза алышат, лотереяга катышыпчы. Анан Америкага кетип иштеп кетип аткан кадрлар көп. Ошон үчүн күчтүү кадрлар дагы деле кетип атат бизден. Ошон үчүн ушул жагын бир аз көбүрөөк ойлонушубуз керек. Мамлекетке иштейм деген жаштарды эч бир муктаж болбосо, Андай ошондой бир шарттар түзүлө турган болсо менче көп эле иштеп кетсе керек эле. Табылды айтсаң, азыркы жогорку кеңештин абалы боюнча кандай ойдосуң? Жогорку кеңештин абалы боюнча коомдо ар кандай түрдүү сөздөр бар. Мен өзүм жакында эле эл өкүлү болуп шайланып келдим. Ичине кирип эми аралашып аткан учурум, чын айтайын. Анан так келсе азырча мындай бир бетке айта албайм. Сырттагы айткандарды белгилүү эми адамдар бирок ичин анализдеп туруп мен балким жакын арада эгер сурай турган болсоң, жогорку кеңеш мындай экен, мындай иштер кылат экен, же мындай болуп калыптыр деген сыяктуу мисалы жооп берсем болот. Сыртта жүргөн адам катары анализдеп кандай баа берет эле? Жогорку кеңешим Ишмердүүлүгүнө, ошол жакта депутаттардын ишмердүүлүгүнө мисалычы. Жогорку кеңештин негизги 3 функциясы бар да. Мыйзам кабыл алуу, мыйзам көзөмөлдөө жана эл өкүлчүлүгү деп. Качан болбосун, кандай башкаруу болбосун, менин түшүнүгүмдө жогорку кеңеш эгерде күчтүү боло турган болсо, депутаттар, кароо бийлиги, башка тараптар эсептешет. Биз парламентаризмди көрүп калдык. Мисалы башкарууда парламентаризм болгондо жогорку кеңештин орду аябай чоң болчу. Ал кезде өкмөт башчынын кабинетин, министрлерди жогорку кеңеш бекитип берет эле да. Жогорку кеңеш эсептешчү. Бүгүнкү күндө биз толук кандуу президенттик башкаруу өткөн үчүн азыр дайын долбоордо жогорку кеңештин орду жок. Мыйзам кабыл алынат, бюджет бекитилет жана баягы коомдук маанилүү маселелерде пикирлерин айтат. Ошон үчүн мурдагыдай жогорку кеңештин орду бааланбай калды. Бирок эгерде депутаттар баягы сапаттуу, талаптуу, өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө турган болсо, кандай башкаруу болбосун, кандай учур болбосун, менимче ким болбосун эсептешсе керек эле да. Бул жагынан ошол органды, мисалы мен иштеп аткан органдын өзүнүн ишмердүүлүгүнө жараша баа берип калат окшойт да. Жогорку кеңеш президенттин көз каранды деп айта аласызбы азыр? Так келсе айта албайм. Анткени мен мисалы жогорку кеңешке келгенден бери мисалы президенттик администрация же башка структураларда мага мондай деп көрсөтмө бергенин көрө элекмин. Бирок белгилүү бир учурларда эсептешсе керек. Мыйзам долбоорлор көпчүлүк учурда азыр администрация президенти аркылуу мисалы ошолор демилгеленип келет, анан алар менен сүйлөшүүгө туура келет го дейм. Жогорку кеңешти күчтүү кылыш үчүн кандай кадамдар керек деп ойлойсуң? Пикирим ошол, таразысмал болуп туруш керек. Коомдук саясий абалын жөнгө салып турган эң бирден бир орган бул жогорку кеңеш да. Эл ичинде сен мисалы эгерде аброюң болбой турган болсо, шайлоого катышып, депутат болуп келип, элдин көйгөйүн айтып, эгерде позиция жакпай калса, позицияңды билдирип, кыскасы жогорку кеңеш бул сен айткандай эле тараза сыяктуу функцияны аткарыш керек. Ошол эле учурда жогорку кеңеште толук оппозициялык же болбосо мындай болуп аткан иштердин баарына эле мындай каршы көз караштагы бир топ болуп калбаш керек да. Эгерде мисалы мамлекет тарабынан, аткаруу бийлик тарабынан эгер туура саясат жүргүзүлүп аткан болсо, аны колдоп коюш менимче туура эле нерсе. Эгер туура эмес келип аткан болсо, ага каршы чыгыш ал дагы анын милдети. Сен сурооңо деле түз жооп бере турган болсоң, бул жерде ошол жерде иштеген инсандардын, элдер шайлаган эл өкүлдөрүнүн деңгээлине жараша, дараметине жараша жана алардын мындай өз ишмердүүлүгүн алып кетүүсүнө жараша мындай иш болуп калат да. Азыркы система деп айтам, толук кандуу баланс кылып бергенге толук мүмкүнчүлүк бар. Маселе кандай адамдар келди ошондо? Кандай адамдардын келишин иргеп жаткандай да, жакында эле кабыл алынган мыйзамда ошого жол береби деймин да. Жогорку кеңешке эми барып мындай убактым болуп бир аз иштерди
анализ дегенге мүмкүнчүлүк болуп атат. Буга чейин айыл өкмөткө жүргөндө көп нерсени мындай болуп аткан окуяларды жаңылыктанбай чечимдер деле укчумун да. Ошолордун бири мисалы ошо болуп калды, шайлоо системасы боюнча кабыл алынган мыйзам болду. Азыркы кабыл алынган мыйзамга жараша буюрса кийинки шайлоо жаңы система менен өтөт. Кыргызстан жалпы баягы 30 округка бөлүнүп, 30 округтан 3төн мандат, 3төн депутат шайланып, жалпы жонунан эми буюрса жогорку кеңешке эми ошондой мажоритардык болуп калат да. Мажоритардык негизде депутаттар шайланып келет. Бул система канчалык деңгээлде мен так кес айта албайм, чын айтайын. Өзүм баягы багытым кесибим боюнча эл аралык мамилелер боюнча адис, анан мамлекетти башкарууга байланышкан менен бирок мындай шайлоо системаларынын эффективдүүсүн кайсы экен деп так айта албашым мүмкүн. Бирок мага жаккан, мен туура деп жеке баягы буга чейин көп эксперименттер өткөзүп көрдүк да. Эгемендүүлүктөн бери канча шайлоо системасын алмаштырдык, канча мамлекет башкаруу системасын алмаштырдык. Ошолордун ичинен Кыргызстан үчүн өтө маанилүү, мындай жакшы бир мындай ылайыктуу система деп биз азыр шайланып келген системаны туура көрөт элем. Анткени ал жерде бир мандаттуу дагы бар, ар бир баягы округ камтылган Кыргызстандын бөлүгү. Ошол эле учурда баягы Кыргызстан үчүн иштеп аткан инсандарга, жалпы коомго, Кыргызстандын кайсы бурчунан болбосун шайланып келгенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Система кабыл алынды, чечим болуп калды. Эми көрө жатарбыз эми канчалык деңгээлде өзүн аттайт экенин. Кабыл алынган мыйзам сага окшош жаштарга, активисттерге жол бербейби дейм да, шайланып келишинечи. Оор болуп калат. Шайланышы оор болуп калат. Келишине оор болуп калды го дейм. Анткени ал жердеги шайлоо округунан бир бай чыга турган болсо, ал бербейт, жаштарды алдыга койбойт. Ошол себептен улам так бул мыйзам парламентти дагы да алсыз кылабы деген тиянакка келип жатам да өзүм. Алсыз кылабы же күчтүү кылабы так айта албайм. Сен айткандай эле мага окшогон жаштарга, коомдо бир мындай төбөсү көрүнүп калган инсандарга, чөнтөгү жукаларга келишинен бир аз оорураак болуп калат. Албетте ар бир округдун өзүнүн авторитеттери бар, ар бир баягы колунда топтогон байлыгы, мүмкүнчүлүгү көбүрөөк инсандар бар. Аларга мүмкүнчүлүк көп. Эми албетте эл таразы эл сынчы дегендей эле балким андай да болуп калбашы мүмкүн. Мисалы мен деле азыр так кес чечим кабыл алып элекмин. Азыркы система менен шайлоого барсам барбасам. Эл табылды, сен чыга бер, мындай эле колдойбуз дегендер көбөйүп кете турган болсо, балким мен деле чыгышы мүмкүн да. Баары бир бар. Эреже маанилүү да. Эреже кандай болсо, эреже маанилүү албетте. Адамдар ошол эрежеге жараша ойнойт да. Ооба. Ошого жараша шайланат. Бул бир чети дагы эме болуп калды эми азыр. Азыркы система менен дагы эмелер келип калып атпы? Коомго медиа менен көрүнүп, бирок тажрыйбасы жок адамдар да келе бердик да. Так кес айта бербейм, бирок ушундай болуп калды. Анан бирок башка эмеге келгенде, иш жүзүнө келгенде башкача чыгып калды. Эл колдойт эле, бирок жакка келгенде, иш кыла келгенде оор болупчу. Азыркы 30га 30 деген, 30га 3 деген система балким жеринде чындап жакшы иш көрсөткөн, ийгилик жараткан инсандарды тандаганда балким бир мүмкүнчүлүк түзүп бериши мүмкүн да. Чисто таза бир гана байлык эмес, балким чындап ишке, сол жеринде элдин маселесин чечип жүргөн, билими менен өзгөчөлөнгөн, сөз менен өзгөчөлөнгөн инсандарга жол ачып берсе керек балким. Ыйман Нурунан азыр канча депутат бар жогорку кеңеште? 5 депутат бар. Партиялаштар менен мамилеңиз кандай? Партиялаштар менен жакшы. Сон бир партиядагы адамдар катары жолугуп, мындай так төбүнүккө өтүп кете элекпиз, эми албетте. Мен дагы процесстер аныктаса керек, кандай алакада кетебиз, кандай иштерди жүргүзөбүз депчи. Баары менен сый мамиледе, сый урматта. Партиялаштарыңдын мандатынан ажыратылышына кандай баа берет элең? Ал учурда ичинде болбодум, жолугуп калганда сүйлөшүп аттык. Бирок бул саясий иш аракеттер болуп кетти эми. Сүйлөй алгандар мандатынан ажыратылдыбы деймин да. Калган үчөөнү эч ким деле билбейт. Динара Ашимова бар. Калган экөө ким? Партия лидери, фракция лидери Молжейт Кадырбеков биринчиси кетти. Ал мандатын тапшырган. Аны айткан жокмун. Анын ордуна бирөө келди да. Ким келди? Эрнис Айдаралиев келди. Дагы Султанбай Жигитов. бул экинчи адам мандатынан ажыратылган. Анын ордуна сен келдиң. Мен келдим, болду. Дагы бирөө барбы? Жок. 2 кишинин ордуна экөөбүз келдик да. Жок, калган экөө азыр ким? Дагы. 2 киши, фракция лидери азыркы учурда Динара Ашимова бар, социал комитеттин төрайымы Венера Райымбачаева. Фракция лидери менен мамиле кандай? Баары менен өтөбүз. Жакшы эле. Султанбай Ажигитовдун мандатынан ажыратылышы боюнча кандай пикирдесиң? Ошонун ордуна келдиң да. Ал жагы эч кандай суроо менде жараткан жок. Ошол адамдын мандатынан ажыратылышыначы. Эми саясатта ушундай окуялар болуп турбайбы? Белгилүү бир процесс үчүн белгилүү бир адам жооп берип калат экен. Иш аракеттер үчүн. Ал Султанбай агайды жеке мен Султанбай агай менен мисалы алакам түз. Ал киши керек болсо мен депутат болуп келгенде ал сырттан билет элем да. Кылган иштери, мындай сүйлөгөн эмес, өзүн алып жүрөсүн. Анын жанына жардамчы болуп үйрөнөйүн деп аны кишиден да сурангам, ал кеңештерин алып турат элем. Соц тармакка деле бир канча жолу чыгаргам, мыкты кыргыздын кадры депчи. Алакабыз түз.
болгону акыркы чек ара маселесинде ал кишинин позициясы менен бир аз маселе жаралып калды. Ошо менен чечим болуп кетти. Чечимден кийин кезекте турган киши катары мен келдим. Бийликке болгон мамилеңиз кандай? Азыркы бийликке мамилем түз. Мен анткени мен аткаруу бийлигинде көрдүм да. Мамилем түз дегеним мындай конкреттүү реалдуу иштер жүрүп атат. Мурда айтышат мисалы мамлекеттик кызматта иштегендер эртең менен барып компьютерин ачып бир оюнду коюп ойноп түштө тамактанып анан кайра жумуштан кайтып кете берет деген сыяктуу түшүнүк бар болчу да. Азыркы учурда мамлекеттик кызматта иштеген кишилер үй бүлөсүн көрбөй калган учурлар көп болот. Мен ичинде жүргөнүмө катары айтам. Эртең менен 9да баштаса кечки 8-9 керек болсо мен облус структурада иштеп жүрөм да. Түнкү 1-2 чейин иштеген күндөр болот эле. Анткени объем работы ушунча көбөйүп кетти. Анан ошого жараша менимче иштер деле жүрүп атат. Баарыбыз четке какпайт болуш керек, реалдуу конкреттүү кандай иштер жүрүп атканы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бийликтин жүрүп аткан ишмердүүлүгүнө жакшы эле баа берем. Белгилүү бир моменттерде мисалы учурлар болуп калышы мүмкүн. Эми саясий кызматка келген киши катары мисалы жакшы ишти жакшы деп эле айтам. Эгерде мисалы туура эмес иш аракеттер жүрүп аткан болсо, ал жерде да өзүмдүн позициямды билдире алам. Анткени бул эме да баарына эле хоп деп бере турган болсок, бул азыркы бийлик башында турган инсандарды да биз жарга барып такап коебуз. Анда мындай толук өнүгүү туура жол менен кетиш үчүн туураны туура деп колдоп беришибиз керек. Туура эмес учурда туура эмескенин айтып анан башка жолун сунуштап коюшубуз керек. Туура эмес дегендер да туура деп туруп анан куугунтуктап койгон жокпу? Билбейм андай. Мен жеке мисалымда андайга тушуп келе элек мисалы да. Башка мисалдарда сөз эркиндиги боюнча кандай ойдосуң? Азыр сөз эркиндиги барбы Кыргызстанда? Сөз эркиндиги эми албетте бир кездердегидей эмес. Жогорку Кеңештин мыйзам кабыл алып бериптир. Массалык маалымат медиа боюнчачы. Ошо кече окууда өтө окшойт эмеде комитетте каралды окшойт да. Кандай чечим кандай болгону ошо катышкан жокмун. Мен комитетке пока кайсы комитетке кире элекмин да. Бирок кабардармын. Сөз эркиндиги эми эгер өнүгөбүзсек, эркин мындай критикалуу ой жүргүзгөн коомду курабыз десек, албетте сөз эркиндиги болуш керек. Адамдар пикирин айтыш керек, өзүн билдириш керек. Колдосо колдоосун, сын пикир болсо сын пикирин айта тургандай мүмкүнчүлүктөр болуш керек. Албетте мындай чектей берген иш аракеттер албетте бул мамлекет үчүн эртеңки келечегибиз үчүн эле запкысын тийгизип калат деп ойлойм. Айткандарына эмес, сындагандыгына эмес, ишине жараша мамиле кылса, бийлик ошондо туура болмок беле деймин. Сын болуш керек да. Сын болуш керек албетте. Сын болбосо эми билебиз да мисалы сеники туура дерсе, меники туура экен деп барып бир жардам барса кирип кеткен учурлар болот да мисалы. Андайга жол бербеш керек мисалы. Азыркы абал боюнча кандай ойдосуң? Мен билишимче мен кыргыз коому деле анчалыкка жол бербейт мисалы. Түркмөнстан же дагы соц тармакта сын айтканда ошол сыяктуу же дагы КНДР сыяктуучу, Корея сыяктуу эмелер мисал айтып атпайбы, Түштүк Корея сыяктуу. Ошондой болуп баратабыз депчи. Андайга менимче биздин менталитетибиз дагы акыркы болуп аткан окуялар, анан ошого жараша калыптанган мүнөз характерибиз да анчалыкка жол бербесе керек элдерчи. Ошого жараша бийлик башында отурган инсандар, саясатчылар деле биз деле мисалы элдин пикири менен эсептешип алып барышыбыз керек. Түркмөн эл деле дароо азыркыдай болуп калган эмес беле дейм да, туруп элечи. Системдүү, кадам менен азыркы абалын алып келип койгонда, ошол себептен улам ар бир мамлекет болуп жаткан чечимдерди биз карап, анализдеп, кайсыл багытта баратат. Ошондо анан биз бара Түркмөнстандай болуп калбайбыз да. Түркмөнстандай болбосок дагы мисалы эгерде биз тартип, эреже, мыйзамды бийик карман эме болсок, мисалы Сингапурдай мамлекетке айланыш эмне үчүн болбойт? Мыйзам биринчи орунда турат, эреже турат, коомдо кабылданган мисалы белгилүү бир тартиптер бар, элементтер бар. Оозуңан алып туруп сагызды бир жерге чаптай албайсың да Сингапурда, туурабы? Чаптап койсоң кадимгидей штраф салат. Ошол сыяктуу биз деле жолдорун табышыбыз керек ошо алып барганга. Анан бир Садык Шернияздын бир студент кезде биз менен бир жолугушуу болду эле. Жаштар менен баарлашып болгондо ошондо айтты эле деп. Балдары деп ал кезде максимализмден күйүп турган учурубуз. Анан Садык Шерниязга бир канча жолу эме менен кайрылуу ийди окшойт да. Эмнеге мамлекет ушундай абалга келтирип койдуңар депчи. Ошондо агайыбыз айтканда, балдарым мени укпагыла, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, силер да ошол жерге барасыңар. Андыктан азыртадан жакшылап ойлонгула, жакшылап билим алгыла, жакшылап пландар аныктагыла, анан ошого даярдангыла депчи. Биз окшогон мисалы жаштардын деле ушул жерден айтайын деген нерсе ошо агайыбыздын айткандай эле. Мен мисалы 5 жаштардын өкүлү катары жогорку кеңешке келген болсом, аркамда да канчалык масса келдит да, саясат кырлашабыз, мамлекеттик башкарууда
чечүүчү орундарга барабыз депчи. Ошол сыяктуу топторду дагы мындай биз дагы бирге ойношубуз керек. Кандай багытта өнүгөбүз, кандай өзгөрүүлөрдү каалайбыз, кандай чечимдерди, кандай мындай мамлекетти курууну. Ошон үчүн азырда мен сурооңо ушунча берет элем. Эгерде туура эмес багыт болуп атат же мындай дей турган болсок, анда биз альтернативдарын сунуштаганды билишибиз керек. Сөз эркиндиги да ошого да жол бериш керек. Жаштар дагы өз үнүн айтып, өз оюн айтып, мамлекетке мындай альтернативдүү жолдорун айтканга. Кудай буюрса, мен деле ошол жаштардын бири катары Жогорку Кеңештеги ошол үнүмдү жеткизип бергенге аракет кылам. Бирөө жазды, комментарийлерди карасакчы, кезектеги балык депутат деле болуп калышы мүмкүн депчи. Сен өзүң кандай депутат болгуң келет? Жакшы депутат болгум келет. Кандай ал? Балык депутат деген эми баягы элде түшүнүк жакшы эме болуп калды, баягы Жогорку Кеңешке келет, бирок сүйлөбөй, процесстерге аралашпаган үчүн ошондой эме болуп калды. Мен андай депутат болбойм. Ушул жерден эле айтып коеюн. Колдон келишинче биз активдүү ар бир процесске аралашып, өз үнүмдү кошуп, өз сунуштарымды берип, демилгелер киргизип, колдон келишинче баягы жоопкерчиликте жана башында айттым го, саясат сен үчүн эмне дегенде жоопкерчилик дедим. Ошол алган жоопкерчиликти колдон келишинче пайдалуу, эффективдүү пайдаланган депутаттардын бири болгум келет. Канча убакыт болсун, мейли күздө шайлоо болобу, же белки жазда болобу, же кийинки жылы кайра күздө шайлоо болобу, ошол убакыт аралыгында канча убактым болгон болсо, ошол убакытта өтө эффективдүү, өтө пайдалуу, анан эл үчүн мындай молодец деп мындай баа бере турган депутаттардын бири болгум келет. Кесиптештериң ошол балык депутаттарга болгон көз карашың кандай негизи? Баягы орусча айткан обидно деп коет. Ошончо адамдын үмүтүн алып келип алып, бирок ошол мүмкүнчүлүктү, ошол рычагты колдонбой атканы бир аз мындай өкүндүрөт. Анткени мындай да бир чети карай келсең, Жогорку Кеңеш мындай алганда эң жоопкерчиликсиз орган болуп калат. Эгер ишмердүүлүгүңдү ошондой жүргүзө турган болсоң. Анткени мисалы айыл өкмөттө, райондо, облустта же министрлик кабинетте иштей турган болсоң, үстүндө шефтериң бар, жетекчилериң бар. Ар бир иш аракетиңди, ар бир кыймылыңды көзөмөлдөп турат. Эмне иш кылдың, эмне иш кылбадың деп контролдоп тапшырма берип турат да. А Жогорку Кеңештен сен эмне кылып атасың, же эмне кылбай атасың, бир гана өзүңө керек. И аркаңда турган шайлоочуларга. Сенин кылган ишмердүүлүгүңө жараша кийинки шайлоодо балким баасым берет, жакшы дегенсиң деп кайра алдыга салып жогору жибериш мүмкүн. Иштебесең кайра сен тияка барып келиш үчүн эле эметкен турасың, кайра шайлоого коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн эми канча адам үмүт менен шайлады. Анткени баягы добуш берүү жөн эле галочка коюп коюу эмес. Добуш берүүдө ар бир коюлуп аткан галочкада ар бир адамдын менимче үмүт тилеги Кыргызстанды бир өзгөртүүгө, жашоосун жакшыртууга салым кошот деген бир жакшы бир мындай ишеними берилет да. Анан ал ишенимди актап койгону менимче бул бери алдында дагы, акырет алдында дагы, Кудай алдында дагы мисалы туура эмес кылган иш аракетиң деп билем. Эң чоң жоопкерчиликсиздик, Жоопкерчиликсиз. Депутат деген бул коомдук бир макам да. Албетте. Ал жака баргандан кийин коомдук деген сөз өзү эмнени билдирип атат? Сүйлөш керек, айтыш керек. Ооба. Унчукпай отуруп албаш керек. Депутаттын эң чоң куралы, жана биз бир кездерде соц тармакта эме болуп кетти го, ыйык микрофон дегенчи прикол чыгып кетти го. Анысыңарындай ошо эң чоң куралы ошо микрофон да. Эл үнүн жеткизе турган ошол бир аянтча. Ошону колдон келишинче туура пайдаланыш ар бир адамдын, ар бир эл өкүлүнүн өзүнүн баягы жеке абийириндеги маселе. Албетте бул жерден сен көп иш кылып койсоң болот, элдин маселеси баягы рычагтар көп. Министрлик менен иштешесиң, министрлик кабинет менен түз иштешесиң, президентке деле кайрылып ушундай маселе болду, ушунун жолдору бар мондай деп берип, президент менен деле макулдашып иштешсең болот. Эл менен түз бар болуп, эл менен угуп, айыл өкмөт чакырып, айыл өкмөт тапшырма берип мындай иш кылам десең, депутат өтө сонун мындай бир мүмкүнчүлүктөрдүн органы да, кызматы да. Иш кылбай атсаң деле баягы жайлоодогудай эс алуудай жүрүп кое турчу, айлыгың бар, алдыңда кызматчыларың бар, жардамчыларың бар. Жөн эле жүрүп, эртең менен 10-11де жумушка келип, бир аз отуруп, кайра кетип, чай, кофе ичип көргөн жол болуп статус бар да, Жогорку Кеңештин депутаты дегенчи. Ошентип коюп, анан 5 жылыңды өткөзүп кое турчу деле мекеме. Бирок айма андайга жол бербеш керек. Парламент эң башкы мекемелердин бири, туурабы? Албетте. Саясат кабыл алынып атат да. Албетте 3 бийлик бутагы боло турган болсо, ошонун бирөөсү парламент. И кошумча парламент бул өтө чоң бир школа, институт, мындай мамлекеттик башкаруучуларды даярдай турган, бүркүттөр деле балдарын өстүрүп туруп, анан баягы жардан барып түр тиет турбайбы? Түр тип, анан баягы эгер учуп келе алса учуп кетти, учуп кете албайса кайра чөйүнө келгенде кайра баласын үстүнө кондуруп кайра алып кетет экен да. Ошол сыяктуу эле мамлекет үчүн маанилүү болгон кадрларды өстүрө турган бир аянтча да. Аяктан барасың, өзүң көргөзсөң учуп кеттиң. Дагы келечегиң бар. Көргөзбөсөң аяктан барасың, кайра мындай процесс кайталанат. Эл аралык мамилелер боюнча адис мен ошол багытта билим алгам деп айтпадыңбы? Ооба.
Кыргызстандын тышкы саясатына кандай баа берет элең? Тышкы саясатыбыз боюнча айта турган болсом, бүгүнкү күндө менимче Кыргызстандын тышкы саясаты жогоруда жакшы болуп калды. Салыштырмалуу бир кездерге салыштырмалуу бүгүнкү күндө мындай эл аралык уюмдар, чоң державалар, коңшу мамлекеттер баары биз менен мындай айтканда эсептешип, ошол учурда болуп аткан позитивдүү өзгөрүүлөргө баа берип, мындай бир учурлардагыдай кабыл албагыдай же экинчи, үчүнчү мамлекеттегидей мындай көз кырын эмес, тескерисинче азаматсыңар, жакшы деп атасыңар деген сыяктуу бир этапка келип. Орусия ошондой эле мамиле кылган жокпу Кыргызстанга? Эми Орусиянын аракетине ар кандай баа берсек болот. Бир учурда сонун эле мамиле кылат. Бир учурда албетте мындай кээ бир аракеттерге байланыштуу терс мамилесин көргөзүп коет, кырын салып койгон сыяктуу учурлар бар да. Бирок көпчүлүк учурда мисалы батышка барабы, Америкага барабы, Европага, ошо батыш деп Европаны айтат да. Европа мамлекеттерине барабы, Америкага барабы же болбосо биздин баягы чыгыш мамлекеттеринде болобу, баары менен эле жакшы иштешип атабыз менимче. Бул көп кырдуу саясат салыштырмалуу бүгүнкү күндө мындай өз ишмердүүлүгүн кеңейтип калды окшойт Кыргызстан үчүн. Ал жерден албетте канчалык деңгээлде биз туура пайдаланып атабыз деген дагы жагдай бар. Кээ бир мамлекеттер менен пайдаланып алардан инвестиция тартып атабыз, алардын ишмердүүлүгүн биякта пайдаланып атабыз. Кээ бир учурда кээ бир нерселерди дагы мындай жетиштүү колдоно албай атабыз. Геосаясаттан сөз кыла турган болсок, Украина Орусия согушуна кандай баа берет элең? Бир кездеги биздин бир үй бүлөбүздүн мүчөсү эле да. Советтер Союзу деген бир чоң бир үй бүлө боло турган болсо, анын ичинде Россия ошол мамлекет союзду түзгөн бирден бир мамлекет катары, Украина да алдаш күчтөрдүн катарындагы мамлекет катарында мындай орду чоң болчу. Анан ал жерде болуп аткан окуялар мен үчүн биз үчүн дагы мындай согуша берсин, уруша берсин дегендей жагдай эмес. Албетте бул окуялар өкүндүрөт. Биринчиден ал жерде канчадан адамдардын жаны кетип атат. Бордош элдер урушуп атат да, мындай алганда бир тууган элдерчи. Болгондо да канча жылдан бери дээрлик 10 жылдан ашып кетти. 2014 башталды беле бир алгачкы аракеттер. Албетте ошол согуш, ошол болуп аткан окуялар тынчышын каалайт элем. Ал жердеги болуп аткан окуялар биздин дагы мамлекетибиздеги болуп аткан окуяларга таасирин берет. Биринчиден экономикалык өнүгүшүбүзгө таасир берет. Анткени эки мамлекеттин экономикалык алакабыз тыгыз байланыштуу. Алар менен импорт экспортубуз дайыма болуп жакшы болуп келген. Геосаясат экен эми эмне кыл дейбиз? Болуп аткан нерселерге жараша өзүбүздүн саясатыбызды тууралап иш алып барышыбыз керек болуп аткан. Ал жерден биздин баягы эми таасир эте албайбыз да, сөзүн ачыгы. Биз токтотуп койгула, жок жакшы болбой атат, биздин экономикабызга терс таасирин тийгизип атат деп койсок эле ал мамлекет урушпай калып албайт экен да. Ал жерде эми экинчи, үчүнчү күчтөр көбүрөөк аралашкан үчүн ошол окуялар бүгүнкү чейин токтобой уланып келаткан учурларчы. Согуштун келип чыгуусуна кандай анализ берет элең? Ошо именно ошо Украина боюнча согуштун келип чыгуусуна ошол мамлекеттеги биринчи кезекте ички коомдук саясий абалдын өзгөрүшү катары билем. Эл ортосунда ынтымак кеткенге жараша саясий туруктуулук бузулган. Саясий туруктуулук бузулганга жараша саясий ишмерлер алмашылган, ошого жараша багыт өзгөргөн. Багыттын өзгөрүшү менен жараша экинчи тараптан аларга жараша алардын аракети болгон. Мурдагыдай болбойсуңарбы деген сыяктуу аракет болгон. Анан каршылаш конфликт, мындай майда конфликттер, дипломатиялык деңгээлдеги конфликттер кийин ушундай бир саясий эмес, бул уже согуштук конфликтке өтүп кетти да. Азыр дүйнө тынч эмес. Ооба. Согуштар жүрүп жатат. Көп жылдан бери мындай боло элек болчу. Эң кейиштүү абал дүйнөнүн дагы эки жүздүүлүгүн көрсөткөн менин оюм боюнча Израиль-Иран окуясы. Буга кандай баа бере аласыз? Геосаясий абал жалпы жөнүнөн чындап эле мындай акыркы ошол Украинада окуялар башталышы менен туруктуулук бузулду. Кадимгидей баягы двойной стандарт деп коебуз го. Ошондой эрежелер иштеп баштады. Андан кийин ал нерсе күчөп токтобогондуктан бүгүнкү күндө ошо Иран менен Израиль ортосундагы чоң конфликттин себебине да ошол бир таасир бар деп ойлойм. Ошол убагында ошол конфликт токтобогон үчүн ал башка жерден баягы бирөө таштанды таштап кое турган болсо, бир жолдочу экинчи адам көрүп туруп, таштанды таштаса болот турбайбы деген сыяктуу баягы психологияда бар да. Барып таштап кое берет, үчүнчү таштап коет деп. Ошол сыяктуу эле баягы конфликт токтотулбагандыктан согуштар да көбөйүп кете берди. Анын ичинде ошо Иран-Израиль конфликти, ага чейинки дагы маанилүү нерсе бул Палестинадагы болуп аткан окуялар. Өзгөчө мен азыр ушул Иран-Израилге токтолордон мурун ушу Палестинадагы конфликтке эмес, болуп аткан окуяларга басым жасагым келет. Анткени сен айткан эки жүздүүлүктүн ачык картинасы ошол жерде да. Биз баягы бүгүнкү күндө адам укугу, сөз эркиндиги, балдар укугу, аялдар укугу деп көп кыйкырып, көп талап кылган нерселер ошол жерге келгенде иштебей калса болобу? Дүйнө, мисалы дүйнөлүк державалар миллион, миллиарддап акчалар салат дагы, талаптарды коет, санкциялар салат, бирок ошол Палестинага келгенде иштебей калса болобу да. Бул биздин
бүгүнкү система, бүгүнкү дүйнөлүк глобалдык системанын калыптанган эрежелеринин эки жүздүүлүгүн бир ачык мисал болуп калды. Эреже бир бузулдубу, болду. Андан кийин улам көтөрүп, тиги эреже буза туруп, мен деле эрежени бузсам эмне болбойт деп туруп, анан ошол нерсе болуп атат. Анан Израиль Иран конфликтиси дагы бул дүйнө коомчулугусуна өтө чоң копурталдуу жагдай болуп атат. Чоң чакырык болуп атат. Эгерде муну дагы азыртадан токтотуп кала турган болсок, бул баягы кимдин Россия Украина ортосунда конфликт тегидей болуп жылдап созулбастан, бул жерде регионалдык, балким бир заматта дүйнөлүк конфликтке түртүп коюшу мүмкүн болуп турган учурда. Анткени бул жерде уже мындай дүйнөлүк державалар ачыктан ачык оюнга аралашып, тартылып атышат да. Бул биз үчүн коркунучтуу. Биз Ирандан, Израилден алыспыз, алар мейли эмне болсо ошо болсун деген жагдай эмес. Бул конфликт бизге да эртең эле келип калышы мүмкүн. Кандай нукта биз саясат жүргүзүшүбүз керек? Ошолор терс таасирин тийгизбеш үчүн. Терс таасирин тийгизбеш үчүн албетте өзүбүздүн алган багытыбыз бул көп векторлуу саясат, тышкы саясат. Ошол багытта ар бир мамлекет менен өзүбүздүн кызыкчылыктагы, өзүбүздүн мамлекетибиздин өнүгүүдөгү, анан бир гана өзүбүздүн эмес, жалпы регион, дүйнө үчүн эртеңки күнү мындай пайдалуу, тынч, өнүгүү жолун алып бара турган саясатты алып барышыбыз керек. Табылды, менден сага кыска суроолор. Кыска нуска жооп берсең жакшы болот. Кыргызстанга оппозиция керекпи? Кыргызстанга эле эмес, жалпы эле башкаруу система мамлекет болгон жерде оппозиция болуш керек. Азыр оппозиция барбы? Биз билген оппозиция жок. Оппозициялык күчтөр майда болуп азыр эмеде өзүнчө болуп калды. Саясатта акча маанилүүбү же идеябы? Биздин коомдо экөө тең маанилүү. Анан кайсысын биринчи орунга коет десең, баары бир идеяны коем, мен үчүн идея. Бирок коом үчүн, балким шайлоо процесси үчүн акча болуп калышы мүмкүн. Сен идеянын күчү менен келдиң да жогорку кеңешке. Мен үчүн идея болду. Акча канчалык деңгээлде роль ойноду? Менин келишим үчүн акчанын ролу өтө эле төмөн болду. Тактап айтканда, мисалы мен иштешкен балдар мени калп жалганга чыгарбайт. Бир дагы агитатор алган жокмун. Бир штаб башчы алдым. Штаб башчы ошо баштап берди, айлыгын төлөп бердим. Штаб алдым. Ошол жердеги ишмердүүлүктү жалаң өзүм билген досторум, саналаштарым, идеялаштарым Бишкекте мисалы 1-2 машина, 3 машина менен чыгышат, дем алыш күндөрү жакын мезгилде. Түпкө келишет, мал базарларга чыгабыз, бир күн кечке мал базарга кирип чыгабыз. Формалар кийип алыпчы. Эртеси күнү бир айылды кыдырабыз, кайра Бишкекке чыгып кетишет да мисалы да. Анан аяктан айылдан тааныш туугандар, дос саналаштар деген да келип, команда 2-ден 3төн болот. Айыл көчөлөргө кыдырып атып, бүгүнкү натыйжага жеттим. Мен жеткен натыйжа баарына эле иштей берет деген кепилдик эмес биздин коомдо. Баары бир акчанын ролу чоң болуп калат. Ошол эле штаб үчүн, ошол эле штаб башчы, агитаторлор алганга, шайлоону жүргүзгөнгө кете турган каражаттар аябай көп. Тияка рекламага бересиң, тияка баннер илдесиң, брошюралар таратасың, айланып келип чоң сумма чыгып калат тиякта. Депутаттардын WhatsApp группасына кошулдуңбу? Пока кошула элек. Кошуша электим. Айттым го, эми келдим жатабыз. Номерин да билбесе керек. Биринчи айлыкты эмнеге коротосуң? Ар бир иште мен баягы символикалуу нерсени жакшы көрөм. Мисалы мен дагы фондко кирип, анан биринчи алган айлыгыма биздин бала кезде угуп калган нерсем бар. Ибрагим Жунусовдун. Мен биринчи алган айлыгыма апама жолук салыйм деген нерсесин угуп калгам да. Жакшы иш экен. Ушундай болуш керек деп да мен да ошо биринчи алган айлыгыма апама жолугуп калып тургам да. Ошол сыңары эле алган биринчи айлыгыма мен деле ошо апама үй бүлөмө билимге байланыштуу, кайрымдуулукка байланыштуу бир эми сумманы бөлөм. Сен айткан сурооңо ушул жерден ойлонуп берген жообум ушул. Азыркы бийликтин бир кемчилиги жана жетишкендиги кайсыл? Азыркы бийликтин деген тактап айтканда аткаруу бийлигинин башта турган инсандардын бир ийгилиги, мен бир канчасын санап берсем болот, эгер бирөөдө дей турган болсоң, мамлекетти туруктуу өнүгүү жолуна салды. Мурдагыдай башаламан эме жок. Мурда шормуйлар жок, налогийлер келип сол жөндөккө сал деген жок. Мисалы азыр туруктуу система иштеди. Машина жүрүп кетти. Мамлекеттик башкаруу деген система жүрүп кетти. Менимче ошол өтө чоң ийгилик. Анан кемчилик деген жанагы сен айткан жагдай, ошол жанагы сөз эркиндиги сыяктуу чектөө боюнча адам укугу сөз эркиндигине байланыштуу кабыл аткан иш аракеттер. Эгерде сенин баамың боюнча бийлик туура эмес жолго кетсе, сындаганга даярсыңбы? Даярмын. Мындай айтып коюшум керек. Азыр барганда эле жаштар үйүнө катары бардым да. Колдон келишинче баягы мамлекеттик саясатты пайдалуу, эффективдүү алып кеткенге менин да салым болсун деп, ошол багытта иш сунуштар берем. Эгерде
мамлекеттүүлүккө эртеңки келечегибизге каршы позициядагы иш аракет алып отурган болсо, ал боюнча сөзсүз түрдө эч ким айтылам. Анткени бул жүргүзүлүп аткан саясат бир гана 1-2 адамдын эле башына туруп алып жүргүзүп аткан саясат эмес да. Ал жерде команда бар, команданын ылдыйында дагы команда бар. Алар келип анан ошол мисалы бир канча кишинин атынан артында турган кишилер келип деле сүйлөп кое бериши мүмкүн. Андай адамдарды токтотуп койбосо, баштап бараткан адамдарды терс жол кылдырып коюшу мүмкүн. Орусиябы же Украинабы? Кызматташтык үчүн биз үчүн Россия, Кыргызстан үчүн. Моралдык жактан. Украинадагы мисалы жабыркоо. Эл аралык мыйзам жактан алганда. Украина анткени көбүрөөк жабыркап атат. Ошончо жана бомбежкалар, жабыркап аткан үйлөр, адамдар. Депутат болдуң, кийинки кадам президенттик го деп ойлоймун. Эмне үчүн? Ар бир генерал мурунку аскер, солдат мындайча айтканда. Ооба. Ошол себептен улам азыр тилегиңди түз койсоң, келечекте ал дагы орундалат деген ойдомун. Эми суроо, керек. президент болсоң эң биринчи чечимиң кандай болмок? Эгерде мен азыр акыл менен айта турган болсом, жанагы сага айтып кеткен маселе, ар бир мамлекет кызматкер же жогорку бир этапка келем деген адамдар айыл өкмөттү школасынан өтүп анан келсин деген сыяктуу чечим кылмак. Элдин жашоосун, элдин деңгээлин билип туруп, элге жараша баягы маселесин чечип келип турган, көрүп келип туруп анан тияктан чечим кабыл алганда кийин элге да жеңил болот, өзүнө да жеңил болот. Ошол болсо керек. Кадр саясатына, Кадр саясатына көңүл бурмак экенсиң, кадрларды даярдоо процессине. Ооба. Сен айткандай эле туура. Ар бир солдат генерал болууга кыйгалданышы керек. Жана ошого жараша өзүн жетиштириш керек дайым. Чоң рахмат Табылды. Ишмердүүлүгүңө ийгилик каалайбыз. Буюрса, элдин үмүтүн актайсың деген ишеничтемин. Айбек, сага да терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары да экөөбүздүн достук, саналаштык алакаларыбыз да бекемделер деп ойлойм. Анан ушул жерден да бир мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жалпы колдогон инсандарга терең ыраазычылык билдирем. Алардын колдоо, силердин көрсөткөн колдооңор, силердин мага берген кредит доверие деп коет го, жоопкерчилик, үмүтүңөр Кудайым буйрса колдон келишинче ак так иштеп, мамлекет үчүн, мамлекетибиз өнүгүш үчүн аракет кылам, өз салымымды кошом. Кудайым буйрса, Кудайым насип кылса, ошо тарыхта калган инсандардын бири болгонго насип этсин. жакшы иш менен. Кудайым Буйрса. рахмат.